Содом падышасы Ыбырамга мындай деди: "Адамдарды мага бер, ал эми мал мүлктү өзүң ал." Бирок Ыбырам Содом падышасына минтип айтты: "Бардыгынан жогору турган Кудай Теңирге, асман менен жердин эгедерине колумду көтөрүп, сен мен Ыбырамды байыттым деп айтпашың үчүн сенин эч нерсеңди, жибиң турмак бут кийимиңдин боосун албайм. Жигиттердин жегендеринен калганын жана мени менен бирге барган кишилердин үлүшүнөн башкасын Анеир, Эшкол, Мамрей үчөө энчилеп ала берсин." 15 бөлүм. Бул окуялардан кийин Теңир Ыбырамга көрүнүш аркылуу мындай деди: "Коркпогун, Ыбырам. Мен сенин калканыңмын. Сенин сыйлыгың абдан чоң болот." Ошондо Ыбырам мындай деди: "О эгедер Теңирим, мага сен эмне бересиң? Мен баласыз бойдон өтүп бара жатам. Артымда үй ишин башкаруучу Дамастык ушул Элиезер калып жатат. Сен мага тукум берген жоксуң. Эми үйүмдөгү адам менин мураскорум болуп калат." Ошондо Теңирден ага мындай сөз айтылды: "Ал сенин мураскоруң болбойт, сенин мураскоруң өзүңдөн чыккан адам болот." Анан аны сыртка чыгарып мындай деди: "Асманды карачы. Эгерде жылдыздарды санай алсаң санап чык, сенин тукумуң ошончо болот." Ыбырам Теңирге ишенди. Теңир анын ишенимин ага адилдик катары эсептеди.